Мусулман ай санагы боюнча Зулхиджа айы башталды. Башкача айтканда ажылык милдетти аткаруучу мезгил кирип келди. Демек бул айдын 8-күнү ажыга келгендер Мина өрөөнүнө барууга милдеттүү. Ошондуктан ажылыкты уюштуруучу тобунун мүчөлөрү ажы башчылары менен алдыда болуучу иш-чараларга кызуу даярданышууда. Алла Таалага мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салаваттар жана саламдар болсун. Мына бүгүнкү күндө биздин республикалык штаб атайын бардык ажы башчылары менен биргеликте Мина өрөөнүнө келип, биз ошол Мина өрөөнүндөгү биздин ажылар жашай турган мына бул палаткаларды кабыл алып жаткан мезгилибиз. Биздинге бөлүнгөн мектеп 23-чү мектеп экен. Ошол 23-чү мектептин жетекчиси менен биргеликте бүгүнкү күндө ошол азыр палаткаларды кабыл алып жатабыз. Буюрса ошол 28-8 яуми тарбия күнү ажыларыбыз бул жерге келет. Биздин ажы башчыларга азыр бөлүп беребиз. Ар бир өзүнүн ажыларыны ошол жерге жайгаштырууга азыр даярдык көрүшөт. Бул биринчи кезекте биздин ушу ажы башчыларыбыз алдын ала адамдар келгенге чейин биринчи кезекте өздөрүнө биринчи бөлүнгөн палаткаларды билип алышат. Экинчиден айлана чөйрөбүздө эмнелер бар экендигин бир сыра көрүшүп, жакшылап өздөрүнө бир баягындай белгилерди, ориентирлерди алып алышса, ажыларды башкарганга жакшы жеңилдик болот дейт. Бул өзүнчө бир ажы башчыларыбызды ажылар келиштен мурда ушул ажыларды бул жердеги алып жүрүү жол жоболорун көрсөтүп, мындай көнүктүрүп жатабыз. Практикалык сабак өтүп жатсак десек болот. Бул жылдан жылга сайын ушул ажыларыбызга баягы ордунда тез, ыкчам, сапаттуу кызмат көрсөткөнгө бир жакшы жардамын берет деп ойлойм. Кыргызстандыктарга Мина өрөөнүндө жайгашуучу орундарынын баарын көрсөтүп беришти. Бул жайда азырынча килемдер жок болгону менен учуру келгенде баары даяр болот. Тамак даярдоо үчүн ашкана бар. Ар бир чатырда муздатуучу аппараттар орнотулган, даарат алуучу жайларда камсыздалган. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nasip kılıp, buna 2015 жылдын бүгүнкү күнү ошо Мина бөлүштүрүүсүн дайындап атабыз. Азыр Минадабыз, бүт ажы башчылар менен келдик. Бул жерде бөлүштүрүү тартиби ушундай болот. Самолет боюнча 200 кишиге бир топ башы келип, ушул жерде кабыл алуу жүргүзүлөт. Ошондо 110 эркек, 90 аял болуп, ошол аялдарга да эркектерге да ыңгайлуу болуп, өздөрүнүн пардалары болуп, парда менен тартылып ушундай ыңгайлуу болуп бөлүнөт. Ар палатканын, чоң палатанын жанында бүгүн мактаптын директору Кун айтты, замзамдарды коюп беребиз деди, жана ашканалар иштейт деди, бардыгы жакшы болот. Эми бир аз ыңгайсыз болуп турат, бүгүнкү күнү иш жүргүзүп атышат. Кечеги каттуу шамалда көп ошо чатырлардын анча-мынча жерлери, айрылган жерлери, түшүп калган жерлери бар экен, ошол менен азыр кызматчылар алек болуп атышат. Буюрса бардыгын тактап, дайындап, тазалап, дайындап беребиз деди. Ажылар Арафа күнүнө бир күн калганда ушул Мина өрөөнүнө келип, эртеден кечке түнү бою турушат. Азыркы учурда жердештерибиз алдыда болуучу ажылык милдетти аткаруу амалдарына кызуу даярданышууда. Ажылык милдетин аткарууга келгендер учурда баары Мекке шаарына келип бүтүштү. Келген конокторго түзүлгөн шарттар баары жакшы. Жатаканаларда күнүмдүк турмушка керектөлүүчү ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Зыяратчылардын ичинен Чүй областынан жалпысынан 605 жаран келишкен. Чүй облусунда быйыл Алла Тааланын буйругу менен эч кандай чучугулак болбостон бардыгы тең жазылып катталгандардын бардыгы тең ажылыкка өттү. Жана алар 4 рейс болуп бияка келди. Ушул башында 2 рейс Мадинага келип конду. Мадинадан келип аяктан зыярат кылышып, азыр Мекке шаарына келишкен. Жана ошондой эле акыркы рейси 11-инде келди. Өз ажы башчылары менен келип, алар дагы Мекке шаарындагы ичинде ажылык боло турган күндөрүнө даярданып, Арафат, Мина, Муздалифаларга зыяратка барып алдын ала ошол жерлер менен таанышып, ошол күнү кандай амал кылат экендигин баарын көрүп, келишип, азыркы күндө бардык ушул жакта. Чүй облусунан барды келип бүтүштү, жатаканаларга жатышып, Якубек жатаканаларына жатып, бардыгы тең ордунда Кудай буйруса. Жердештерибиздин убактылуу жашаган жери Ал-Харам мечити Кабатуллага жакын болгондуктан жөө эле барып намаз окуп келүүгө ыңгайлуу. Мындан сырткары белгилүү тарыхый жерлерди да зыярат кылышууда. Кече жакында Арафат тоосунда экскурсия кылып, Мекке шаары менен тааныштык. Биздин ажыгерлерибиздин ден соолуктары жакшы, тамак жагынан жакшы, жатакана жакшы, 2 мал тамак берип атат. Хвала Аллаху Субхану ва Тааля за то, что Аллах дал возможность нам приехать на священное место Кааба, дом Аллаха.
Вот. Благополучно приехали. Тут нам хорошо встретили все. Все хорошо. Опять же, поздравляем всех мусульман и мусульманок Кыргызстана и всех мусульманских государств вот, с приближающим праздником Курбан-Айт. Кыргызстандыктарга жатакана жана тамак аш бекер берилет. Келгендердин баары бир жердеги мейманканага батпагандыктан Какия деген жердеги конок үйүнө да бөлүнгөн. Бул жай Ал-Харам мечитинен бир аз алысыраак болгону менен ажекелерди жеткирип туруу үчүн атайын автобуна бөлүнөт. Alhamdulillah bari жақсы. Biz қазір Мекке шаарында Какия деген районда гостиницада шарт жақсы. Тамақ аш менен қамыс кылып атат. Холодильниктерди алып келип берди. Анча-мынча гана барып келген өз кишине алысыраак болуп атат. Бирок жакын арада автобустарды чечип беребиз деп hareket kılıp atıyor. Su geçti mi? Su geçti. Yerleri üstün dil sorukları oğurlan işler hazır yok. Ancak çoğurlan işler olsa bıraşlar kalıp varıp darlaşıp gelip otururuz. 3-4 yıldan beri ben ayavay hareketlendim hele bu yıl Allah Teala nasip kılıp bu yıl görüp geldim. Ben Kudayga şükür kelgenden beri hiç kıynalgan yerim yok. Emelerde atkarıp atamın. Allah nasip kılgan eken şunda geldim. Jatakanabız ayavay jakşı. 3 mal tamak, 2 mal tamakты beret, 1 mal çay. Бар kursaklar koyup durat. Tamaklar aşıp atar. Narazçılık yok pavullarga. Gazsinsadan orun berdi. En jakşına kay. Biz yerden kıynalgan yerimiz yok. Kıyınçılık bolgan yeri yok. Özümüz hareketimiz menen umraga barıp күндө келип атабыз. Кыргызстандыктардын ден соолугун көзөмөлдөө үчүн атайын 6 врач Бишкектен келген. Алар шариаттын көрсөтмөлөрүнө ылайыктуу аялдарды өзүнчө аял дарыгер, эркектерди эркек врачтар тейлешет. Учурда Чүй областынан келгендердин баарынын ден соолуктары жакшы. Алдыда ажылыктагы милдеттерди аткарууга кызуу даярданышууда. Жакшы экен. Эритип алган ичебиз. Ажылыктын шарты боюнча Зулхижжа айынын 8-күнүнөн баштап ажылык милдетин аткарууга келгендер Мина өрөөнүндө болууга тийиш. Ошондуктан сентябрдын 21-нен 22-сине караган түнү кыргызстандыктар өздөрүнүн убактылуу жашаган мейманканаларынан Мина өрөөнүн көздөй автобустар менен жол тартышты. Жаратканга чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар жана саламдар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга Мекке шаарынан чоң салам айтабыз. Мына буюрса бүгүнкү ажыларыбыз бардыгы сак саламат. Белгиленген күнгө келип отурат. 21-сентябрдын түнү 7-Зүлхижжанын кечеси ажыларыбыз ажылык амалдына аткаруу үчүн эхрамдарына кийишип Мина өрөөнүнө жөнөп баратышат. Буюрса 23-сентябрь күнү бардыгыбыз Арафат тоосунда болобуз. Жалпы журтубузга, мамлекетибизге, элибизге чоң бир дуаларды кыла турган күнүбүз. Жараткан Аллахым кабыл кылган болсун. Аллах Таала мамлекетибизди тынч кылсын, Кыргызстаныбызга өнүгүү өсүү насип кылсын. Жалпы Кыргызстандык ажыларыбыздын кылып аткан ажылыктарын жараткан кабыл кылсын деп тилек кылабыз. Мина өрөөнүндө убактылуу жашоо үчүн толук шарттар түзүлгөн. Шариятка ылайыктуу аялдар өзүнчө, эркектер өзүнчө чатырларга бөлүнгөн. Ар бир чатырда муздатуучу аппараттар орнотулган. Тамак даярдоочу жайлар да камсыздалган. Кудайга шүгүр, ажы сапарлык ажылыктан иштер баштарды ажамалдарын кылышлыкка жакшы шарттарды уюштуруптур. Алла Таала разы болсун булардан. Bizde Kırgızstan'da жылдан жылга şartlar оңолуп келатат экен. Кудайга шүгүр өтө жакшы шарттар түзүлүптүр. Автобус алып келип башка шарттар отуруп турганга, жатканга, жүргөн турганга шарттарды жакшы уюштуруптур. Кудайга шүгүр рахмат, Алла разы болсун. Şu köpçülük elдің намынан атынан, өзім атыман биздин президентке чоң рахмат дейм, анан муфтиятмелерге рахмат дейм. Шулар бизге жол ачып, жакшынакай мындай немелерди жаратып бергениге Кудайга шүкүр. Ажы башыбыз биздин абдан жакшы бала, мына кыйнабады бизди, жакшы сүйлөп, жакшы баары биз тилеген немелерибизди аткарып келип, мына ушунчалык бардыгыбыз аман эсен отурабыз. Мина өрөөнүндө кечке болуу бул эрежеге ылайыктуу көрсөтүлгөн нерсе. Бул жайда ажекелер Арафа күнүнө даярданышат. 3-4 жылдан бери ушу Кудайдан тилеп, ажылыкка барып келсемби деп Кудайдан сурап жүрдүм эле. Ушу бүгүнкү күндө менин суранычымды Кудай кабыл алып, ажылыкка келип отурамын.
Бүгінгі күнде ошол Кыргызстандын муфтияты бизди башкарып келген группанын башчылары абдан жашынакай бийик жогорку деңгээлде шарттарды түзүп, жатаканабызды, ал жерде даараткананы, дааратала турган жерлерди, тамак аштын баардыгын жакшы уюштурган экен. Просто көңүлүбүз ток. Бүгүнкү күндө 1000 жолу Кудайга шүгүр келтирип отурабыз. Биз бүгүн таңамал 12-ci рейстеги ажы баштар мына гостиницадан Мина өрөөнүнө келип, азыр мына штаб баштар бөлүп берди. Мына азыр жайгашып, бамдат намазын окуп, мына чайга отурдук. Иншалла бүгүн Кудай буйрса, бүгүн кечтен өсөк, эртең иншалла 10-дон кийин Арафат тоосуна жөнөйбүз иншалла. Эми бул жерде биздин казыяттарыбызга, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы муфтиятка Алла разы болсун. Биз эми эмне демекчибиз? Бардык Кыргызстандагы келген ажылар иншалла Кыргызстанга дуа кылабыз, үй-бүлөбүзгө дуа кылабыз, эл журтубузга дуа кылабыз иншалла. Күн аябай ысык, бирок ар бир чатырчада абаны муздатуучу аппараттар орнотулган. Даараталуучу жайларда суу жетиштүү деңгээлде камсыздалган. Biz şu Mekke'ye Allah çakırgan ekan keldik. Bizga Xudoyim mana sharoitlarimiz juda yaxshi. Hamma yo'q yetarlik, juda ham chiroyli kutib oldi beda ham. Hozir biz Madinadan nimaga Minoga keldik. Ertaga Arafat tog'iga boramiz. Erta Arafat tog'ida amallarni bajarib, keyin yana Minoga kelamiz. Keyin sa'y qilamiz. Allohga shukr. Prezidentimizga ming martadan rahmat. Mana shu bizni shu yerga to'plab, Jallabodda qoziyatlariga rahmat. Bizni hoji boshlarimizga rahmat. Hammasi ham yaxshi muomala qilyapti. Juda ham yaxshi sharoitlari yaxshi. Xudoga shukr. Mana biz bugün Jalolabad oblastından gelip, Jalolabad şahrinden gelip oturabız. Bugün buna Mina örüğünde oturabız. Ertege Kuday kalasa, şu Allah buyurursa biz Arafat to'osuna varıp, Arafat günü mana şu yerde niyet kılabız. Ben şu bugünkü 7. kanaldan televizyondan çok rahatsızlık bilizmin. Mana şu bizge gelip, şunda interview'de alıp oturat. Biz şu bugünkü günden faydalanıp, en bir Mina örüğünde oturup, ben şu 7. kanaldan televizyonlara, Jalolabad şahriндагы meyrelerge bardığına ben çin soluk işlerini iyilikte kalayımın. Allah koldosa alarda şöyle gelip, ibadet gelip, acı saparla gelişim ben kütüyoruz. Allah bizni mana shu Makka shahriga nasib etibdi. Sog' salomat Makka shahriga kelib, chiroyli ibodatlarni qilishlikka nasib etdi. Chiroyli ibodatlarni qildik. Hech qaysi ummatlar, bandalar, hech qaysi biz bilan kelgan sheriklar, hech qaysimiz og'riganimiz yo'q. Sog' salomat bo'lib, chiroyli ibodatlarni qildik. Alloh o'zi dargohida qabul qilsin. Эртең багымдат намазын окугандан соң Арафат тоосун көздөй жол тартышат.